Эгерде алардын кайсы биринин тарпы чопой идишке түшүп кетсе, анда ал идиштин ичиндеги нерсе таза эмес болуп калат. Идиштин өзүн талкалап салгыла. Анда идиштеги суу силер жей турган тамакка кошулуп кетсе, ал тамак таза эмес болот. Ал идишке куюлган суусундуктун баары таза эмес болот. Алардын тарпынан түшүп калган нерсенин баары таза эмес болот. Меш болобу, очок болобу, аларды бузуп салыш керек. Алар таза эмес. Алар силер үчүн да таза эмес болуп эсептелсин. Бирок суусу бар булак менен кудук гана таза бойдон калат. Ал эми ким алардын тарпына кол тийгизсе, ал таза эмес болот. Эгерде алардын тарпынан себиле турган үрөөнгө түшүп калса, ал таза бойдон калат. Эгерде себиле турган үрөөнгө суу куюлуп калгандан кийин алардын тарпынан бир нерсе түшүп калса, анда ал силер үчүн таза эмес болот. Эгерде силер жей турган кайсы бир мал өлүп калып, анын тарпына ким кол тийгизсе, ал кечке чейин таза эмес болот. Ким анын тарпын жесе, кийимдерин жуусун, ал кечке чейин таза эмес болот. Ким анын тарпын көтөрсө, кийимдерин жуусун, ал кечке чейин таза эмес болот. Сойлоочу жаныбарлардын баары силер үчүн арам, аларды жебегиле. Жер бетинде сойлоп жүрүүчү жаныбарлардын ичинен боору менен жылуучу, төрт аяктуу, көп аяктуу жаныбарларды жебегиле. Анткени алар арам. Өзүңөрдү эч бир арам жаныбар менен булгабагыла. Алар аркылуу таза эмес болуп калбашыңар үчүн өзүңөрдү алар менен булгабагыла. Анткени силердин Кудай теңириңер менмин. Ыйыкталып, ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын. Өзүңөрдү кандайдыр бир сойлоочу жаныбар менен булгабагыла. Анткени силердин Кудайыңар болуш үчүн силерди Мисир жеринен алып чыккан теңириңер менмин. Ошондуктан ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын. Малдар, жаныбарлар, канаттуулар, сууда жашоочулар, жерде сойлоочулар жөнүндөгү мыйзам ушул. Тазаны таза эместен, жегенге болгон жаныбарларды жегенге болбогон жаныбарлардан ажыратыш үчүн берилген мыйзам ушул.